Соуза болуп өттү. Ал эми жалпыңыздар менен, курамдар менен алдыңкы мүнөттөрдө тааныштырам. Кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болмокчумун. Ышкырык жаңырды. Алайдын оюнчулары топту оюнга кошту. Жана Соуза Муса Реза топту жакын калтырган. Азыр сокку жолдого керемет мүмкүнчүлүк жана гол. Эсеп 0-1. Муса Реза командалашы Сантос Лопестен пасты кабыл алды дагы дал ошол жерден Аскарбековдун чыгарган пасы жана Мухаммад Аскарбеков ушул жерден командалаштарына чыгарган пас жана Альвера эки жакты байкаган. Аймен Канатбековду сокку бирок деген нерсе бар. Аймен топулган күрөш дагы уланат. Ал ортодо Чопаевдин чыган Бектур Ильясовдун пасы Муса Реза дубль жасап отурат. Мына ушундай өзүңүздөр көрүп турасыз. Нурслан Сыдыков жана Де Соуза кандай керемет түрдө эки буттун ортолук аркылуу ойну орготурат. Данияр Ашымалиев топ менен. Ашымалиевден керемет пас жана алыскы бурчка топту чыгымдыкты оюнду тартуулоого аракет кылган болчу. Азыр оң канаттан кирип баруу жана кубаттуу соккуну жолдогон Сантос Лопес. Ардактуу футзал Азамат Аскеров албетте кубаттуу сокку орун алган менен бул ирет Альвера Де Соуза мынтип сол канаттан Өмүр Султановду таптı жана дарбазанын сыртын көздөп мынтип бул тагырагы Тиаго Лопестен орун алган болчу. Ал сокку азыр Мирлан Абдыкадыровдун чыгарган пасы, бирок Мухаммад Аскарбековдун чемпиону жана кандай кубаттуу сокку жана Альвера Де Соуза Матиас Торрестин бул соккусун артта калтырды. Аймен Канатбеков жаңылышып калды. Эки дарбазага бир көз ирмемде. Азыр болсо оң канат менен кирип баруу Ашымалиевден кандай керемет пас жана эң соңку көз ирмемде таланын көрдү. Убакыт болсо 5,5 мүнөт убакыт бар жана гол. Эсеп 1-2. Торрес Абдыкадыров жакынкы бурчка сокку жолдогон. Ал эми максаты ишке ашабы дагы көрөбүз. Мирланбек Абдыкадыровдун чыгарган тобу Матиас Торрес Альвера Сила Абдыкадыровдон сокку гол. Эсеп 2-2. Мына капитан калууга эмес, балким эсепти ирилентүүгө басым жасасан да оюн таптакыр башкандыкта уланышы мүмкүн. Байкайбыз. Бул болсо Алайдын көрөрмандарынын сүйүктүү оюнчусу Ян Патраков. Эки оюнчунун кагылышы жана Патраков Азамат бул ирет дал ушул Бектур Ильясовга Өмүр Султанов сокку Ян Патраков Бектур Ильясовдон кайрадан экинчи дем менен командалардын албетте мынтип азырынча кыска тагыраагы бир оюнчуга мына аз баштайт. Себеби мына ушул бир голго чейин же 2 мүнөт убакытка чейин Лопес сокку жолдоо жок. Сантос Лопес Бектур Ильясовдон пас алган. Сантос Лопес кубаттуу сокку менен эсепти 2-3 айландырды жана Торрес Аскарбековго калтырды. Аскарбеков мынтип Альвера жана Мухаммад Аскарбеков жолдон коргонууда өтө бир ишенимдүү болуп жатканын айтсак болот. Каныбек Өмүр Султанов дарбазага жолдонгон сокку жана тирегичке тип мынтип талан Матиас Торреске Торрес Аскарбековго жана 2 рет катары менен сейв жасаган Мухаммад Аскарбеков камданууда. Жакын пас жана сокку гол. Эсеп 3-3. Ардактуу футзал сүйүүчүлөрү мынтип эч кайда алыстабай туруңуздар. Көрөбүз биринчи экстра таймда командалар бири-биринин дарбазасына гол жолдоду дагы Сузатты. Менимче бул беттештин мыктысы ким болот деп турган болсоңуздар, анда ким гол жолдосо ошол беттеш мыктысы болушу ыктымал. Ал ортодо кубаттуу сокку жана дарбада болсо эки кыргызстандык оюнчусу мына топту күтүүдө. Мухаммад Аскарбеков жолдогон. Ал ортодо байкайбыз
Ой-ой-ой, Мухаммад Аскарбековтан дал ушундай сокку жолдо болсо башка айла амал дагы жок. Жана Альвера де Соузанын сейфи менен мына мынтип экинчи экстра таймда соңуна келди. Ардактуу футзал сүйүүчүлөр, биз болсо сиздер менен ушул командалардын айып соккуларын жолсо пенальти. Азыр алгачкы тиреш сокку жана гол. Тиаго Лопес. Матиас Торрес сокку де Соуза. Эмоковко каршы. Ой-ой, Бектур Ильяс Аскеров күчтүн барында ушул пенальтиге сактады. Жана де Соуза. Азыр анын путу жардамга келди. Көрдүңүздөр, ушул сол дал ушул Муса Резанын голу чечүүчү болсо анда абалы өзгөрүп кетиши ыктымал. Гол. Эсеп мына мынтип 0-2ге дагы айланып отурат. Жана Муса Реза Толой кандай жооп берет? Жана кайрадан Альвера де Соуза. Филип Лопес. Гол! Эсеп 0-3. Жана фарватер Аман командасы 3-орун үчүн болгон